Оолу кырсык тооруган Өзгөн районундагы соңку кабарлардан баштасак, Айыл айылында көчкү алдында калгандарды издөө иштери улантылып жатат. 30 апрель күнү 3 адамдын сөөгү табылган болчу. Ал ортодо Кыргызстандын Алымдар кеңеши көчкү болгон жердеги адамдардын сөөгүн издебей, ал жерде кабырга айлантууга уруксат берген чечим чыгарды. Уларды өзгөчө кырдаалдар министрлиги алайда жаракаттар пайда болгондугун кабарлады. Башайга 20га жакын жер көчкү коркунучу бар аймактар тууралуу дагы маалыматтар берилип жатат. 1-май күнү жаңы жер көчкү активдешип 3 метрге чейин сүрүлүп барган. Өзгөндөгү бул окуя тургундарды кооптуу жайлардан көчүрүү чараларын көрүүгө аргасыз кылды. Учурда көчүрүлгөн жарандарга өкмөт тарабынан жүздөгөн чатырлар тигилип убактылуу баш калкалашууда. Учурда соңку кабарлар жана өкмөттүн бул жаатта аткарып жаткан иш чаралары тууралуу Мирлан Айталыдан сураган жатам. Мирлан, соңку маалыматтар менен бөлүшө кетсеңиз, учурда кооптуу делинген жайлар, ошол эле Өзгөн аймагында өзгөчө кырдаалдар министрлиги кандай иштер менен 2 күндөн бери алек болуп жаттыр? Саламатсызбы Айгерим. Ооба, өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсык болгон жерде ыкчам иштерди баштап азыр ошол иштери улантылууда. Бирок ошол куткаруу иштери аба ырайына байланыштуу үзгүлүп мындай үзүлгөн болуп иштер жүрүп жаттыр. Негизинен куткаруу иштерине 300дөн ашуун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери катышууда. Эми ошо 24 жарандан каза тапкандардын көбү жаш балдар болгону маалыматтардын арасында. Ошондой эле акыркы маалыматтарды ошо жердеги өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлүнөн билип көрдүк эле, ошону назарыңыздарга сунсам. 29 апрелден баштап бүгүнкү чейин издөөчтөр токтогон эмес, дайыма жүрүп келген. Буга деген издөөчтөрүнө 400га жакын адамдар тартылган. Бул жарандык болгон кызматтар буш каражаттары 200га жакын куткаруучу, жоокер, бул генералдык штабтын жоокерлери жана башка ошол текшерүү каражаттар тартылган. Негизи бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнүн белгиленген тартипте иш чара алып барып жатат. Жанагы эле белгилеп кеткендей, Айгерим, учурда 300гө жакын куткаруучу кырсык болгон жерде иштеп жатышат. Жана ошо аймактагы 40га чукул үй бүлөнү коопсуз жайга көчүрүү аракеттери дагы жүрүп жаттыр. Негизи бирок ушул кырсык болгондон кийин ошол ММКлар, жалпы маалымдоо каражаттары Кыргызстандын диний кызматкерлери кырсык катталган аймакта куткаруу иштери токтотуп, анын ордуна жанагы айткандай кабырга уюштуруу демилгесин айтып чыгышты деп айттык. Жогоруда ал жөнүндө чечимин кабылдап жатышыптыр. Бирок бул жаатта дагы эле издөө иштери токтотулушу керек деп дагы диний жааттагы адамдар айткан эле. Деги эле ушул маалыматтын тегерегинде кандай пикирлер айтылып жатыр, кайчы пикирлер? Ошол маалыматтарды, сиз айткан маалыматтарды биз тактап бул жактагы Алымдар кеңешинин өкүлдөрү менен дагы байланышып көрдүк. Алардын айтуусу боюнча кээ бир айрым массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бул маалыматты так эмес берген деген кабарды берип жатышат. Биз ошол Алымдар кеңешинин мүчөсү Кадыр Маликов менен байланышып ошол тууралуу так маалымат алган аракет кылганбыз. Ошол биздин жакшы болот. Баарлашууну уксак. Советуемов обратились родственники. Мүмкүн жакынкы күндөрү расмий түрдө куткаруу иштери соңуна чыгат. Ошондо каза болгондордун туугандарынын суранычынын негизинде батыраак жаназа окулушу керек. Анткени чынын айтканда өзгөчө кырдаалдар министрлиги эч кимди таба албай калышы мүмкүн. А жаназанын окулушу болсо мусулманчылыкта шарт. Азырынча болсо жалпы эле фатва окулду. Похоронный обряд, да? Буга кошумчалар кылып кетейин. Эгер өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан каза болгон жарандардын денеси табылбаган учурда ушундай жаназа окула турган шарттары бар деген Кадыр Маликовдун ою бар. Мирлан, негизи жогорудагы суроолорго кошумча иретинде, тактоо иретинде сурай кетсем, учурдагы издөө иштери да канча убакытка чейин созулат экен? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кандай маалымат берет? Дал ушул Өзгөн Зергер айылындагы. Азыркы учурда жанагы мен белгилеп кеткендей куткаруу иштери үзүлүп болгондуктан азырынча андай так маалымат жок. Расмий тууралуу өкмөт тараптан эч кандай билдирүүлөр келе элек. Мен дагы бир суроо бере кетейин, Мирлан. Кыргызстан боюнча кайсы да кандай аймактар жер көчкү кооптуу болуп эсептелет экен? Себеби дегенде
азыр эле кайрадан айтып жатышат, эми ушундай эле кырсыктын бул Кудай анын бетин ары кылсын албетте. Алайда дагы ушундай жанагындай жаракалар пайда болду деп жатышат, алдын алуу чаралары кандай болуп жатыр, ошол эле учурда дагы кайсыл так көрсөтүлгөн баягы көбүнчөсү бул Кыргызстандын түштүк аймагында көбүрөөк болуп жатпайбы? Конкрет түрдө аймактар белгилениптирби? Болсо алар кайсы аймактар экен? ооба, туура айтасыз Айгерим. Ош негизи түштүк жактагы Кыргызстандагы болгон кооптуу делген жерлердин, аймактардын жер көчкүгө кооптуу болгон жерлердин 90%-ын ошо түштүк жактагы аймактар түзөт экен. Азыр сандарга токтолуп кетсем, негизи республиканын аймагында 4532 жер көчкү аймагы бар экен. Анын ичинен 1109 аймагы 600 калктуу конуштарга коркунуч туудурат экен да. 2017 жылдын 1 январынан азыркы 1 майга чейин 129 жер көчкү катталып, анын ичинен 62 жер көчкүсү өзгөчө кырдаалдарды жараткан. Бул негизи алдын алуу иштери тууралуу дагы премьер-министр, өлкөнүн премьер-министри Сооронбай Жээнбеков дагы ошолусуна болгон сапарында дагы ошол алдын алуу иштерди күчөтүлсүн деген тапшырма берди. Негизинен эле ошо жогоруда белгиленгендей, бул көбүнчөсү жаратылыш коркунучтары ошол эле кырсыктар кыш айларында 1-2 болуп кетсе, жазга чукул албетте көбөйдү. Рахмат маалыматыңызга, Мирлан. Жер көчкүгө байланыштуу соңку маалыматтар боюнча Мирлан Айталы тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз.